Ошол мусулман башына баш үй маселесинде мындай суроо болуп калышы ыктымал. Негизи эле эң негизги проблема ушул. Ошонун натыйжасында баш ийбей элдер каршы чыгышы мүмкүн да. Ал кайсы маселе? Мисалы кандайдыр бир мусулман башчы элдин акысын бербей, өзүнүн акысын ойлоп, зулумдук кылып, мусулмандардын казынасын туура эмес пайдаланып, өзүнүн кызыкчылыгына колдонуп койду деп ушундай баягы жүйөлөрдү, себептерди айтып, анан ошонун аркасында каршы чыгышат да. Бул дагы биздин шариятыбызда ачык айкын белгиленген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул жөнүндө ачык айкын суроо болгон. Ошону дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз жолуна коюп кеткен. Саламатул Жуфи деген сахаба, ошо Сахи Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип суроо кылат. О Алланын элчиси, эгерде биздин үстүбүзгө ушундай башчылар келип, алар өздөрүнүн акыларын бизден талап кылып, анан биздин акыбызды бербесе, эмне кылабыз ошол жөнүндө айтып бериңизчи деди. Көрүңүздөр, суроону байкасаңыздар, ушундай башчылар келип, алар өздөрүнүн акысын талап кылат бизден, а биздин акыбызды бербейт. Ошондо эмне кылабыз дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп бербей, нары карап кетип калды. Тиги адам келип дагы ошентип сурады. Пайгамбар дагы нары карап кетип калды. Ошентип 2 же 3 жолу сураганда, риваятта келген 2 жолу 3 жолу сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты ошол адамга? Уккула, баш ийгиле, моюнсунгула, алардын өздөрүнүн жоопкерчилиги бар, силерге дагы өзүңөргө жүктөлгөн жоопкерчилигиңер бар деп атат да. Көрдүңүздөрбү? Мына мусулман башчылардын, алардын өздөрүнүн мойнуна жүктөлгөн жоопкерчилик бар, силердики өзүңөргө жүктөлгөн жоопкерчилик бар. Ал өзүңөрдүкүн аткара бергиле деген сөз. Алар аткарбай аткан болсо, туура эмес иш кылып аткан болсо, Алла тааланын алдында жооп беришет. Бирок ар бир адам өзүнүкүн аткарыш керек. Көрүңүздөрбү, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыңарды бербей атса дагы, акыңарды жеп атса дагы, аларга каршы чыгып, жанталашып, курал көтөрүп, уруш чыгарып, акыңарды ошентип талап кылгыла деген жок. Баш ийгиле, моюнсунгула, алардын өздөрүнүн жоопкерчилиги бар, силердин өзүңөрдүн жоопкерчилиги бар деди. Демек, мусулман башчы эгерде кандай бир зулумдук кылып, адилетсиз башкарып кеткен болсо, Алла тааланын алдында сөзсүз жооп берет. Ошо жоопкерликтин мойнуна жүктөп алды ал дүйнөдө. Кыямат күнү Алла тааланын жооп берет. Ошондой эле карапайым элдин мойнундагы милдет ушул мусулман башчыга жакшылык иштерде, күнөө эмес иштерде баш ийүү, туура эмес иштерди, ката иштерди кылып аткан болсо, колунан келсе жеке барып насаат кылуу, бет маңдайында артынан сүйлөбөстөн, жана жакшылык иштерде баш ийип жашаш керек. Мына ошондо биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуятын аткарып, анан күнөө иштен арылып, ошол ката кылып аткан мусулман башчыга туура мамиле кылган болуп саналабыз. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка да Бухари Муслимге келген хадисте айтып атат. Менден кийин мындай мал мүлктү өзүнүн кызыкчылыгына колдонгонду жана күнөө иштерди көрөсүңөр деп атат да. Сахабаларына айтып атат. Бул демек мусулман башчылар тараптан болуп атат да. Мал мүлктү өзүнүн кызыкчылыктарына колдонушат жана туура эмес иштерди кылышат. Ошондо эмне кылыш керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошонун аркасында уруш кыла, талаш кыла, курал көтөрүлө деген жок. Ошол хадисте айтып атат. Силер алардын акыларын бергиле, алардын акысын бергиле аларга. Өзүңөрдүкүн Алла Тааладан сурагыла деп атат. Көрүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай насаат берип атат. Эгер силердин акыңар тепселип, акыңарга жетпей калсаңар, аны Алла Тааладан сурагыла. А эгерде мусулман башчылар силерден ошону катанын үстүндө туруп эле силерден акысын талап кылган болсо, ошо алар акыларын толук бергиле деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Мына бул деген кээ бир адамдардын оюндагыдай бул баягы алсыздык, коркоктук дегени билдирбейт. Бул ушул мусулман өлкөсү зыянга учурабасын, кан төгүлбөсүн, ызычуу тополоң башталып кетпесин деген максатта биздин шариятта ошондой нерселер милдет болуп келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол нерселерди Алла тааланын буйругу менен, рухсаты менен алдын ала билип, ушундай ызычуу болуп кетпесин деп, алдын ала ушул нерселерден тыйган. Биз ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баш ийип жашашыбыз керек. Жана башка жерде айткандай, эгерде ким оңдогусу келген болсо, мусулман башчыларга насаат айткысы келген болсо, алдыларына барып, жеке маегинде айтып, ошолорду оңдогонго аракет кылсын. Эң негизгиси артынан туруп, ошак кылып сүйлөп жамандабасын. Мына ошондо биз динибизди да кармаган болобуз жана ошол эле убакытта мусулман башчыларына туура мамиле кылып, аларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган болобуз.